Саламатсыздарбы урматтуу ата-энелер жана окуучулар, кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабакты Гарвард билим берүү тарбиялоо комплексинин 3-класс окуучулары үчүн кыргыз тили мугалими мен Суюнова Аида Абдыкаровна өтө бермекчимин. Анда эмесе балдар, китеп дептерибизди даярдап, бүгүнкү видео сабагыбызды кунт коюп көрөбүз. Балдар, дептерибизге бүгүнкү числону жазып, теманы коебуз. Бүгүнкү биздин өтүлүүчү темабыз жеңиш майрамы. Алгач, биринчи көнүгүүдө берилген тапшырманы аткарып чыгабыз. Биринчи көнүгүүдө сүрөт боюнча сөздөрдү эстегиле деген. Балдар, сүрөттөн силер кимдерди көрүп турасыңар? Алардын көрүнүшүнөн кандай өзгөчөлүктү байкадыңар? Азаматсыңар. Сүрөттө улуу ата мекендик согуштун ардагерлери берилген. Алардын көкүрөгүндө орден медалдар, колдорунда гүлдестелер бар. Анда эмесе балдар, ушул сүрөт боюнча мен силерге улуу ата мекендик согуш жөнүндө кыскача маалымат берейин. Дүйнөлүк үстөмдүккө жетүүнү көздөгөн фашисттик Германия 1941 жылы 22 июнда СССРге кол салган. Бул согушта Кыргызстандан 360 миңдей адам катышкан. Аялдар да карап турбастан Кызыл армиянын катарына кирип, дарыгерлер, учкучтар, көзгө атарлар, байланыш чалгындоо бөлүктөрүндө кызмат өтөгөн. 5 жылга жакын созулган согуш 1945 жылдын 9 майында Советтер Союзунун жеңиши менен аяктаган. Балдар, быйыл жеңиштин 75 жылдыгын белгилейбиз. Мынакей урматтуу окуучулар, биринчи көнүгүү боюнча кыскача маалымат алдык. Эми экинчи көнүгүүдө берилген текстти окуп чыгабыз. Алгач, сөздүктөгү жаңы сөздөрдү окуп чыгабыз. Согуш, война, ардагер, ветеран, душмандардан коргогон, защищал от врагов, аскерлерди, бойцов, унутпай, не забывая. Эми балдар, текст окуйбуз. Согуштун ардагерлери. Анянын чоң атасы ветеран. Ал согушка катышкан. Элин жерин душмандардан коргогон. Анын көп орден жана медалдары бар. Бул Кубаттын чоң энеси. Ал дагы согуштун ветераны. Ал медсестра болчу. Көп аскерлерди сактап калган. Биз ветерандарды унутпай, сыйлашыбыз керек. Мынакей балдар, текст окуп чыктык. Эми төмөндө берилген суроолорго жооп жазабыз. Биринчи суроо. Анянын чоң атасы ким? Анянын чоң атасы ветеран. Анын эмнелери бар? Анын көп орден жана медалдары бар. Кубаттын чоң энеси ким? Кубаттын чоң энеси да ветеран. Ал согушта эмне калган? Ал согушта көп аскерлерди сактап калган. Биз аларга кандай мамиле кылышыбыз керек? Биз ветерандарды унутпай, сыйлашыбыз керек. Мынакей балдар, экинчи көнүгүүнү аткарып бүттү. Эми үчүнчү көнүгүүдө берилген ырды көркөм окуп чыгабыз. Алгач, сөздүктө берилген сөздөрдү окуп алалы. Жеңиш, победа, майдандан, с поля боя, жаша, да здравствует, күрөшөт, борется. Эми балдар, ырды көркөм окуп чыгабыз. Жеңиш майрамы. 9 май майрам бизге келди ал кайдан? Жеңиш менен чоң атам ала келген майдандан. Биз көрбөйлү согушту, жаша жеңиш майрамы, бакыт үчүн күрөшөт бардык элдин балдары. Мынакей балдар, ырды да окуп чыктык. Эми силер өз алдыңарча ушул ырды окуп
көркөm окуугага машык кыла. Эми балдар 4-көнүгүдө берилген диалог боюнча сүйлөшөбүз. Сергей, сен 9-май эмне күн экенин билесиңби? Ооба, ал жеңиш майрамы. Сен ардагерлерди куттуктайсыңбы? Ооба, мен өзүм жасаган белегим бар. Ошону берсем дейм. А сен билесиңби, биз аларды класска чакырдык. Абдан жакшы. Майрам тез эле келсе экен. Мынакей балдар, 4-көнүгүдө берилген диалогду да окуп чыктык. Эми силер да өз алдыңарча ушул диалог боюнча сүйлөшүп көргүлө. Эгерде балдар көнүгүүлөрдү аткарып бүткөн болсоңор, үй ишин белгилеп жазып алгыла. Үй иши 5-көнүгү ардагер чоң аталарга, чоң энелерге куттуктоо жазгыла. Үй ишин белгилеп жазып алдыңарбы? Азаматсыңар. Анда эмесе, урматтуу окуучулар жана ата-энелер, бүгүнкү сабагыбыз соңуна жетти. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.